бүгүнкү бир суткада болгон 12 кишинин баардыгы Ош областында. Булардын ичинен тилекке каршы ошол 12-нин ичинен 7 кишини медициналык кызматкерлер болуп атат. Бул медициналык кызматкерлердин 4-өө, 1-өө врач, 3-өө медсестра, жанагы кече айткан Ноокат районундагы обсервацияда жаткан кишилерди мындайча айтканда медицина жактан камсыздалган врачтардын арасында жана медсестралар арасында болуп 4-өө болуп атат. Андан тышкары берки Ош шаарындагы жугуштуу ооруларда иштеген мурда пайда болгон жарандын ошол коллегалардын ичинен 1 врач, 2 медсестра, андан башкалары үйдөгү контактныйлар болушат. Анан 1 киши Умурадан келген, Каштан келген кишилердин контактный болушат. Алардын биринде дагы клиникалык белги жок, бирок ошол вирустун козгогучу аныкталган. Алардын баары бүгүнкү күндө ошо обсервация тургандан кийин бир алып барып туруп инфекционный жугуштуу оорулар больницага жаткырдык.